Таңкы пирамида уланууда достор. Мына ушундай сонун маектен кийин сиздердин кызматыңыздарда кайра эле биз өзүбүздүн кызматта сиздердин назарыңыздарда улантып атабыз десек туура болот. Жана дагы биз азыр бир нече көз ирмемдерден соң негизи эле Нурай билесиңби, адам үмүт менен жашайт эмеспи? Ооба, негизи шайтансыз үмүтү жок, бул шайтан деп коет. Жалгыз шайтан деп коет. Ооба. Ал эми адамдардын баардыгы эртеңки күнгө үмүт кылып, үмүт менен жашайт экенбиз. Албетте, сөзсүз түрдө жакшылыктан үмүт этебиз, бүгүнкү күндөн үмүт этебиз. Ошого карабай жакшы бүгүнкү күн ийгиликтүү болсун. Сааттан, минутадан үмүт кылабыз, Жакындарыбыздан деги эле ар дайым үмүт менен жашайт экенбиз биз. Бүгүн да мындай бизди эмнелер күтүп турат, эмнелер алдыда бүгүнкү күндө күтүп жатат деп жылдыздар төлгөсү деген бар эмеспи? Жылдыздар төлгөсүндө негизи адам мени бүгүнкү күндө эмнелер күтүп турат деп ишенсек да, ишенбесек да мындай кандай болот деп жылдыздар төлгөсүнө барыбыз эле. Деги эле сен ишенесиңби жылдыздар төлгөсүнө? Негизи аябай ишенем деп айта албайм. Кээде окуп кетип баратып, туура маалыматтар чыгып калат, окшошуп калат, ишенип каласың. Кээде окуйсуң, такыр эле тескерисинен чыгып калат. Анда ишенбей каласың. Бүгүн бизде Далида жылдыздар төлгөсү жөнүндө айтып береткен. Далида, кош келдиң. Кош келдиң. Кош болдум. Кандайсың, Амир? Кандайсың, Нурай? Жакшы, биз өзүң кандай жетип алдың? Жакшы келип алдыңбы? Жакшы, саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Далида, сен аябай кеч келдиң, эмне себептен? Менин убактым саат 8:40 экен да, ошон үчүн кеч келдим. Далиданын дагы бир нерсесин эске алып коелу, бул жактан алысыраак жашайт, ошого карабай көптөгөн маалыматтарды артынып алып, ошол жактан ашыгып келдиңиз деген үмүттөбүз. Ооба. Далида, жылдыздар эмне деп атышат? Жылдыздар бүгүн эмнелерди даярдап коюптур бизге? Жылдыздар аябай көп нерсени даярлаптыр. Анда биринчиси сизден баштайлы. Сиздин жылдыз төлгөңүз кандай? Меники Супери, Водолей. Водолей, бүгүн сизде эч жака шашпасын дейт жылдыздар. Эч качан булар Супери сугуяр болчу эле. Бул кандай Супери? Супери деп айтпайм эми, сугуяр десек бир аз грубо угулуп калат эмеспи? Негизи аталышы билесиңерби? Негизи орой аталып калат, бирок аталышы Водолей деп мындай сукуяр деп айтылып атпайбы? Бирок орой аталганы менен Супери деген кыздарга тиешелет, ошол сизге жагып атабы? Жок, Супери деп эле айтсак болот, эркектерге эле жараша боло берет. Аты мындай болгону менен, бирок чынында Далида деле кошулат болуш керек. Сукуярлар деги эле Водолейлер мамиледе аябай туруктуу. Туруктуу болот, аябай чыдамдуу болот. Атына эмес, затына караш керек дейт. Макул, сугуярды Супери эми алдыда сизди эмнелер күтүп жатат, анда билип көрсөк? Билбейли анда. Сизде бүгүн романтикалык окуялар күтүлүшү мүмкүн, бирок ал баары сизден гана көз каранды. Ооба. Сиздики кандай элес? Бийкеч. Бүгүн бир аз маанайыңыздын түшүүрүнө бир аз кам болуңуз, бирок ушул маалыматты укпай эле койсом болмок экен, Бирок эч эме эмес, бардык окуяны өз тарабыңызга өзгөртүп кетсеңиз болот. Бирок бир нерсени эске алып коюңуз. Далида бизде астролог эмес, бирок ага сиз көңүл бурбай деле койсоңуз болот деген. Ал бизде конокто да эмес, биздин 3-чү алып баруучу деп койсок да туура болот. Ооба. Анда эмесе анда койдон баштайлы. Кой жылдызына бүгүн бир акча каражат абдан көп акча келет деген күтүлөдө, ошондуктан бир аз камдангыла. Кой жылдызындагылар мындай бармактарды даярдайбыз, акча санаганда. Мага ошол жерден кызык болуп турат да, Далида астролог эмес болсо, бул маалыматтарды кайдан алып жатат? Маалыматтын баары интернеттен. Тамаша. Бунун баарын өзүм изилдеп чыктым, бир аз ар бир адамга. Жылдыздардан аян алдыңызбы? Ооба да. Далида деги эле ушул айтып жаткан бизге даярдап келген маалыматка өзүң ишенесиңби? Өзүң мындай ишенип бир аз ушундай күтүлөт экен деп. Балким өзүңдүн жылдызың, мисалы үчүн кайсы жылдыз? Менин жылдызым Арстан, меники бүгүн көп бирөөлөр менен урушпа деген сунуш экен, меники мен ишенем. Чындап эле урушпаганга аракет кылайын бүгүн. Ошол жерден кызык болуп
кызык болуп атат мага. Арыстандар боюнча кенен маалымат билгим келип атат да. Арыстандар аябай лидер келишет, өздөрү эми жалпы алып карагандачы, анан кийин аябай кыргызчасын билбей атам, щедрый болушат. Кандай десем дагы ак көңүл, жаман жактары, ооба, жаман жактары болсо бул эме кандай десем, өзүмдү жамандагым келбейт. Макул бизде унчукпай коелу, Макул. Өзүмдүн жакшы жактарым эле калсын, Анда уланталы. Андан кийин Букачар жылдызы. Букачарларды бир аз сыноолор күтүшү мүмкүн, жумушунда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, балким жаңы должностька өтүп кетиши мүмкүн. Андан кийин эгиздер бир аз акча кетирүүдөн эме болушсун. Сак болушсун. Ооба. Андан кийин Бөйөн жылдызына өтөйлү. Бөйөн жылдызындагылар өздөрүнүн өжөрлүгү менен алдына койгон максаттарына жетет. Бүгүн бир аз кылам деген нерсесин кылат. Ооба. Мен деле астролог болсом болчу да экен. Демек бүгүн бөйөндөр, азаматтар бөйөндөр турбайбы, Ооба. Ийгиликтүү күн, Ооба. Ал эми таразалар болсо бүгүнкү күнү үй бүлө аралыгында уборка ушундай бир үй тазалап, ошондой гана маанайда өтөт деп. Демек бүгүн Золушкалар, таразалар болот экен. Бүгүн Золушкалар, таразалар. Чаян жылдыздарды бүгүн романтикалык окуялар күтөт. Ошого кам болуңуздар. Чаяндар үчүн жакшы жаңылык. Чаяндар сонун көйнөгүңүздү же болбосо мырза чаян мырза болсоңуз, сонун костюмуңузду даярдап бүгүн. Анан капчыгыңызды калыңдаганды да унутпаңыз. Ал сөзсүз. Сөзсүз. Андан кийин жаачы жылдыздар болсо бүгүн жаңы таанышуулар болушу мүмкүн, жаңы дос күтүшү мүмкүн. Ошого ачык маанай болуп, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыздар. Колдон чыгарбай, көздөгөн максатыңызга жаачылар атып калыңыздар. Анын негедир мага бардык эле жылдыз белгилердин жазылган мүнөздөмөлөрү окшош болуп кетип жатат. Демек бүгүнкү күн сонун күн болуп турбайбы? Бардык жылдыздар үчүн мен жакшы жактарды гана айтып атам, себеби жаман жактар адамдардын эртең менен жаман бузуп жаткан турбайбы? Мүмкүн да, ооба. Ошон үчүн жакшы гана нерселерди айтайын. Кандай жакшы астролог, Жаман жактарды өзүңөр интернеттен деле окуп аласыздар. Жакшысын ашырыш керек деген. Ар дайым чакырып туруш керек экен, позитив гана нерселерди угуш үчүн. Ал эми текечер жылдыздарды бүгүн кандай десем окуп коеюн. Текечер жылдыздар бүгүн көп деле эми маанайын түшүрүшпөсүн, жаман жумуштар күтүп атат, ошон үчүн айткым келбеди эле. Аттап кеттиң санда. Ооба. Текечер жылдыздарды бирөөлөр атайын урушууга түрткү кылышы мүмкүн, ошондуктан бир аз сабырдуу болуп, алыс болуңуз. Ооба, сабыр болуп, ошондуктан бир аз конфликттер алысыраак жүрүш керек экен, Ооба. Андан кийин суу куяр сизге келдик. Бизге келиптирбиз, кандай угалы? Айтып кетпедим беле сиздикини. Бүгүн эме болуңуз деп. Не дедим? Эмне дедим? Сиз айтканды мен да унутуп атпайм, ошо эмне? Ошо бүгүн эме болуңуз, акча каражатка бир аз сарамжалдуу болуңуз. Ал эми балык жылдызы бүгүн жумуштары аябай көп болот, ошого даяр туруңуздар. Анан күндүн кечинде сизди бир жакшы сюрприз күтүшү мүмкүн. Эң сонун абдан сонун дегеле далилдан даярдап келген Жылдыз Төлгөн угуп отуруп, бүгүн биздин телекөрүүчүлөрдү дегеле баарыбызды аябай жакшы алар дагы эс алып калышты окшойт. Ишенип кетет экенсиң. Албетте күнүбүз кандай гана өтпөсүн, баары өзүбүздөн көз каранды дейбиз. Далила сага чоң рахмат. Күнүң сеники да жемиштүү болсун дейбиз. Чоң рахмат сага. Келип берген үчүн чоң рахмат. Ишиңе ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Таңкы пирамида улана бермекчи.